Саламатсыздарбы? 30 апрелге карата алынган жаңылыктар түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Дагы 17 адамда коронавирус аныкталды. Бүгүн 30 апрелге карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 17 учур катталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Жаңы учурлардын аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1, Ош облусу боюнча 2, Жалал Абад облусунда 1, Чүй облусунда 9, Нарын облусунда 1. Республика боюнча жалпы коронавирус жуктургандардын саны 746-га жетти. 462 адам оорудан айыгып, 8 киши коронавирустан улам каза болду. Бишкекте вирус жуктуруп алган жарандар кайсы конуштардан? Бишкекте 30 апрелге карата коронавируска чалдыккан 183 адам бар. Алардын ичинен 149-у Борбордун тургундары жана 34-ü аймактардан келгендер. Ошондой эле 61 медициналык кызматкер жана 12-си Ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Бул тууралуу Борбор калаанын мэри Азиз Сурахматов билдирди. Азиз Сурахматов билдиргендей, калктуу конуштарда абал кооптуу бойдон калууда. Алсак, Бишкектеги коронавирус илдетин жуктурган 183 адамдын 43-ü калаадагы, 14-ü калктуу конуштардын өкүлдөрү. 143 адам шаардык дарек боюнча жашайт. Ал эми 38 адамдын каттоосу башка шаарларда. Турак жай конуштардын тизмеси жана оору жуккан адамдардын саны: Арча Бешик конушунда 16, Ак Өргөдө 3, Көлмөдө 7, Ак Босогодо 6, Керамическийде 2, Ак Ордодо 1, Ынтымакта 1, Кара Жыгачта 1, Алтын Ордодо 1, Көкжарда 1, Касымда 1, Мурас Ордодо 1, Тынчтык конушунда 1, Учкунда 1. Орусияда коронавирус жуктургандардын саны 100 миңден ашты. Акыркы сутка ичинде Орусияда коронавирустук инфекциянын рекордтук көрсөткүчү катталды. 30 апрелге карата коронавирустун жаңы 7099 учуру катталды. Акыркы сутка ичинде 1333 адам коронавирустан айыкты. Бул тууралуу 30 апрелде коронавируска каршы күрөшүү боюнча оперативдүү штабтын маалыматына таянып, жергиликтүү басылмалар жазды. Бүгүнкү күндө Орусиянын 85 аймагында коронавирус инфекциясын жуктургандар 106.498-ге жетти. Жалпысынан өлкөдө 1073 адам COVID-19-дан көз жумган. Ошол эле учурда 11.619 адам коронавирустан айыкты.